Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткенге иш сапары менен келди. Төрага ротациядан кийин соттордун иши менен таанышып, жергиликтүү соттордо кандай көйгөйлөр жаралып жаткандыгын билүү максатында келди. Алгач Лейлек райондук сотуна барды. Төраганы Лейлек райондук сотунун төрагасы Нурмухамбет Кермалдиев башында турган райондук соттун судьялары тосуп алып, соттун иши менен тааныштырды. Аталган сотко Ош жана Талас облустарынан 2 судья ротацияланып келген. Замирбек Базарбеков судьяларга иштерди өз убагында мыйзамда каралган мөөнөттө кароону тапшырды. Өзгөчө иштердин сапатына көңүл бура тургандыгын айтып, ротацияга чейин каралып баштаган иштер токтоп калбастан тезинен аягына чыгышын талап кылды. Судьялардын турак-жай менен камсыз болушун сурап, жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иштөөнү тапшырды. Андан соң төраганын иш сапары Сүлүктүү шаардык сотунда уланды. Соттордо жүргүзүлгөн ротациядан кийин жогорку соттун төрагасы алыскы аймактардагы сотторду жеринен барып текшерүүнү чечкен. Анткени ротацияланып келген судьялар мурда каралып баштап, бирок аягына чыкпай калган иштерди кайрадан карап башташат. Бул иштерге тиешеси бар тараптар үчүн түшүнбөстүктөрдү жаратышы ыктымал. Бүгүн жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткенге болгон сапарында райондук жана шаардык соттордун иштен сапатка өтүшүн талап кылды. Иштердин сапаты бул ар бир иш өзүнүн убагында, өз мөөнөтүндө каралышын мен талап кылып жатам. Анткени мурда иштеп кеткен соттор ишин ротацияга байланыштуу толук бүтүрбөй кетишкен. Ошон үчүн анын мөөнөтүн узартпастан убагында карап, сапаттуу карап ишти бүтүрүшүн мен талап кылып жатам. Ал боюнча дагы бул Лейлек жана Сүлүктүү шаардык сотторунда азырынча өз ордунда так жүрүп жатыр.